Өмүр бул адам баласына белек катары бериле турган нерсе. Аны ар бир адам ар кандай пайдаланат. Дүйнөдө 100 жашап, аты, кылган кымындай иши айтылбай, жашоону барктабай кеткендер канча. Ал эми аз өмүрдү саз жашап, артында өчпөс из калтырып, ат көтөргүс эмгеги менен эл ичинде өлбөс болуп төбөлүктүү калгандар дагы аз эмес. Мына ушундой инсандардын бири Асан Тилекеев болгон деп айтсак болот. Ал 60-тын кырына келип дүйнө салды. Бирок дагы жашаса болмок. Анткени анын эл жер үчүн жасай турган иштери али көп эле. Аттиң десең, тагдырдын жазмышына айлаганча. Мындан 26 жыл мурда Асан Тилекеевдин көзү өтүп кетсе дагы, анын эл жер үчүн жасаган ат көтөргүс эмгеги бүгүнкү күнгө чейин эл ичинде айтылып калды. Turmuşta kimden örnek alıp, kimden жүрүш туруштары менен таанышып, ошолорду өрнөк катары алып жүрдү деп мен өзүмдү мында кээде ой жүгүртө турган болсом, бул мына ошолордун бири Асан агай, биздин айылдан чыган жигиттердин бири Асан агай. Тилекеев Асан Тилекеевич 1930 жылдын 15 апрелинде Панфилов районундагы Орто Арык айылында дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Орто Арык айылындагы 7 жылдык мектепте окуган. Андан аркы окуусун ушул эле райондогу Сарыбулак орто мектебинен улантып, орто билимге ээ болгон. Билимин тереңдетүү үчүн Фрунзе атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтунун тарых факультетине тапшырып, 1951 жылы бул окуу жайды ийгиликтүү аяктаган. Андан соң Кыргыз СССРнин эл агартуу министрлиги тарабынан Жалал-Абад облусунун Ташкөмүр шаарындагы номер 2 орто мектебине директор болуп иштөөгө жиберилген. 1952 жылы Ачы районундагы Кызыл Октябрь орто мектебине директор болуп которулган. Асан Тилекеевич менен абдан жакшы болуп, өмүрүбүздүн аягына чейин, кишинин өмүрүнүн аягына чейин жакшы таанылаш болуп, катышып баардык жамандык жакшылык каралашып ушинтип жүрдүк. Сонун айкөл киши эле. Өзү да келишкен, узун бойлуу, кең далы. Ушундай киши. Менден бир онча жашылуу болчу. Мен эле бир тууган инисиндей көрчү. Айкөл, ушундай уюштургуч киши эле. Абдан тамашакөй, юморист киши эле келип туруп, күлдүрүп келип, сүйлөп. Бир жолу бир эпизод тамашалап айтып коеюн. Эртеси бир магазинге бармак элек сүйлөшүп. 9-да ачылат, ошондо баралы төгө деп сүйлөшкөнбүз. Биргиси турулай дейт, мен уктап атсам мына. Ой, бул эрте го десем, бул карачы саатыңга. Деп келип, саатымга карасам чын эле чала 9-да том болуп калыптыр. Ой, деп шашып жуунуп, чайпай ичип анан эле троллейбуска чыгып, Невский проспект деген бар. Ошого немесине бардык. Барсак магазинге, мен саатымды карап коем, 11 деп. Акырын тамаша кылып келип, саатымды 2 саат астыга жылдырып коюптур. Ошентип тамаша кылчу даже. 1953 жылы Кыргызстан КПБКнын билим берүү бөлүмү тарабынан Ташкент шаарындагы Ленин атындагы Орто Азия мамлекеттик университетинин коомдук илимдердин окутуучуларын кайра даярдоонун 1 жылдык курсуна жиберилген. Аталган курсту окуп бүтүргөндөн кийин 1954 жылы Ош педагогикалык институтунун КПССтин тарыхы кафедрасында ага окутуучу болуп иштеген. 1955 жылы Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер институтуна которулган. Окуу жайдагы Жаш гвардия коомдук гезитине редакторлук кылган. 1962 жылы ушул эле окуу жайдын сырттан окуу бөлүмүнүн проректору болуп дайындалган. Бул киши менен билгенден туаса маданияттуу, өзүн сынгысып алып жүргөн, ар нерсеге абдан акылдуу мамиле кылган инсан катарында элеси менен көз алдымда калды. Ошол эле мезгилде бул киши өз кесибинин мыкты чебери, мыкты кесипкөй катарында мыкты лекциялар окуган, тасыккан лектор болгон. Бул жөнүндө биздин ошол жаш окумуштардын арасынан, илимге умтулган аспиранттардын арасынан ал кишинин педагогикалык окумуштук чеберчилигинде
уккан маалыматтарыбыз али эсибизден кете элек. Асан Тилекеев 1962 жылы Ленинград шаарына аспирантурага өтүп, Жданов атындагы Ленинград мамлекеттик университетинде 1964 жылдын 2 декабрында кандидаттык диссертациясын жактаган. 1965 жылдын 4 декабрында ага тарых илимдеринин кандидаты деген наам ыйгарылган. Мындан кийин Фрунзе политехникалык институтунун КПСС тарыхы кафедрасын жетектейт. 1966 жылы 24 июнда ошол эле кафедрага доценттин орун басары кызматына шайланган. Ал эми 1967 жылы 16 сентябрда Асан Тилекеев КПСС тарыхы боюнча доцент илимий даражасына ээ болгон. Муну менен катар Политех институтунун правкомунун төрагасы, институттун партиялык комитетинин өкүлү болуп эмгектенген. Бул кандай киши эле? Бул деген аягандай мындай адамгерчилиги бийик, боорукер, кайрымдуу адам болгон. Мен ал кезде бала кезим Азанбайке айылга келер эле. Айылга келгенде Азанбайке келатканда көчөдөн жолуккан адамдарга жолукмай мындай жөнүнө басып кетчү эмес. Сөзсүз түрдө жолугуп учурашып, алакыбалын сурар эле. Азанбайке менен жолуккан адамдар өздөрүнүн балдары жөнүндө айтчу да көбүнчө эле. Менин балам шаарда, каякта окуп атабы, иштеп атабы деп сурайт. Ал аналар өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтар эле така. Жатаканалы албай жүрөт, же болбосо ишке орношо албай жүрөт, же окууга барып, окууга өтө албай ушундай кыйналып атат деп. Ошол балдарга Асан ага сөзсүз жардам берер эле. Жатаканасына жоона жатакана алып берер эле, иш таппай жүргөндөргө иш таап берер эле, окууга өтө албай жүргөндөргө өз жардамын берип окууга өткөрүп кое турган. 1970 жылдын февралынан 1982 жылдын сентябрь айына чейин Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин алдындагы партиянын тарыхый институтуна илимий кызматкер, институттун парт бюросунун катчысынын милдетин аткарган. Асан Тилекеев 1986 жылы Дине Тарбия институтунун КПСС тарыхы жана илимий коммунизм кафедрасынын жетекчиси кызматына келип, 1985 жылдын 15 октябрына чейин иштеген. 1986 жылы Кыргыз мамлекеттик университетиндеги кесиптештеринин катарына кошулуп, партиялык жана коомдук иш-чаралардын активдүү катышуучусу болуу менен бирге партиялык комитеттин көрүнүктүү өкүлү болууга жетишкен. 1987 жылы Москвага стажировкага кетип, ошол эле жылы Ленинградтан докторлук диссертациясын жактап келген. Кыргыздын балдары өссүн, өнсүн, баардыгы билимдүү болсун деген аракет менен жүрүп өткөн киши да. Машинада бир келатабыз айылдан, анан айтып калды, ай балам, арабаны айдап, ушу көчөдөн өйдө кетип баратсам, чөп чаап берейин деп. Оторбойм болду. Отурган экен дейт, үйүнүн түшүндө ошондо келип, салам айтып, түшүп салам бердим дейт аксакалга. Салам берсем, айнайын отуруп алам жаныма деп, анан бир-эки мүнөттөй сүйлөшүп калдык дейт, ошондо айтты дейт. Дейм айланайын, момдай жашка келдик. Уулум анын уулу да. 11-ди бүткөн атат. Анан кийин эмес ойлонуп отурабыз, кайсы жерге барып окуса болор эле. Анан өзүң ошо шаарда жүрүп атасың, политехте иштеп атасың, өзүң бир акыл кошуп, ошол баламды бир жерге бир орношконго жардам бербейсиңби деп ошондой деп айтты. Анан ошондо тык этти дейт, оюма тык этип, ошол сразу эле кандайдыр бир оюма келди дейт, анан айттым дейт. Отаке эми сиздин балаңыз менен эле аракет кылып анан ошол кишини, ошол уулуңузду өткөзүп койсок, башка ошого бою келип калган, ошого жарап калган жигиттер, ошонун атын эле таарынып калып жүрбөсүн айылдан. Андан көрөк мындай кылбайлыбы деп айттым дейт. Сиз аксакал болгондон кийин молдоке менен сиз айтыңыз. Кайсы балдарым мектепке, то есть институтка барып окуткусу келет болду экен айылдын. Мен эми кыдыргансып айтканым туура эмес го деп ошентип акыл салсам, ой айланып кетейин, рас болду, туура болот, чоң рахмат деп анан чын айылда өздөрү кеңешип, анан кийин ошентип жароочу өтөбүз деген мүмкүнчүлүгү болгон балдардын баарын жөнөтүп. Асан Тилекеев билим берүү тажрыйбасында жеке сапаты жана өзүнүн жогорку иш билгилиги менен студенттерге үлгү болуп, бир катар илимий иштерге жетекчилик кылган.
Аны менен бирге институттун, кафедранын негизги багыттары билим берүү, тарбиялоо боюнча мыкты уюштуруучу катары таанылган. Асан Тилекеев партиялык жана бардык коомдук иш-чараларда ар дайым өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, кесиптештеринин кеңешчиси, билимге умтулган бардык жаштарга насаатчы жана үлгү болгон. Асан Тилекеевдин эли жер үчүн сиңирген эмгеги бааланып, СССРдин өкмөттүк медалдары менен сыйланган. 40тан ашык илимий эмгектин, алардын ичинде 3 монографиянын ээси. Айыл чарбасын мындан ары өнүктүрүүдөгү Кыргызстандын партиялык уюмдарынын ролу, айыл чарбасын квалификациялуу кадрлар менен чыңдоодогу Кыргызстандын партиялык уюмдарынын ишмердүүлүгү. Бул монографиялары өз учурунда абдан актуалдуу болуп, тарых илими тарамагындагы студенттер, аспиранттар, пропагандист, идеологдор үчүн табылгыс окуу куралы болуп эсептелген. Көптөгөн статьялары ар кайсы информациялык булактарда басылып чыгып турган. Асан Тилекеевдин жетекчилиги астында көптөгөн жаш илим изилдөөчүлөр өздөрүнүн докторлук жана кандидаттык диссертацияларын коргошкон. Андан сырткары, ал Кыргыз советтик энциклопедиянын авторлорунун бири болгон. Шаарда турушчу жеңим өкөтөм. Жайкы каникул убакта жайкысын үйгө келчи кошуна. Жаныбыздагы үй ошо аке менен жеңимдин үйлө. Бала бакыралар менен аңдык. Силер баарыңар кичинекей кыздар болупсуңар. Ошондо келгенде негизи өзү мындай жанына элдерди чогултуп, ошолор менен сүйлөшкөндү жакшы көрчү да. Менин акем келип калса эле бай чай дайындап эле келин болгондон кийин аке келгиле чай ичкиле чайды кое отурчу. Келин эрдеме скамейкабыз бар болчу. Ошол жерге отургузуп келип отурчу жагыма жан отурчу. Элден мурун сүйлөшүп алалы чайдан анан ичебиз деп. Бир топ тиякты сурап, буларды сурап, кандай жатасыңар, эмне кылып атасыңар деп. Ушундай эмелердин баарын сурачу да, жакшы көрчү. Жаңылык айылда эмне жаңылык болуп атат деп. Кээ бир жаңылыкты укканымды айылда иштегенден кийин билесиң да. Кээ бир жаңылыкты айтып калсам, кээ бирин билбей калсам, анда эмесе мен айтып берейинчи деп. Аябай отуруп кеңеметип бүтүп сөзүн баарын бүткөндөн кийин эми балам бүттүк эми чайыңды берем. Анан экөөбүз чайга отурчубуз да. Белгилүү илимпоз, кадырлуу инсан, миңдеген жаштардын насаатчысы, агартуу тарамагына эбегейсиз эмгек сиңирген устат, тарых илимдеринин доктору, профессор Асан Тилекеевич үй бүлөдө камкор ата, балдарына, неберелерине акыл насаатын айтып, жол көрсөткөн акылман чоң ата жана тай ата болгон. Өмүрлүк жубайы Сайкал Абдышева экөө 6 кыз 2 уулду тарбиялап өстүрүшүп, балдарынын баарынын жогорку билим алуусунда аларга үлгү жана насаатчы болгон. Биз Ленинградда аспирантурада чогуу болдук эле. Анан аспирант деген өзү жаш кези, илимге аябай умтулган кез. Баарыбыздын ичибизден Асакем кичине жашы боюнча улуураак болчу. Анан ошон үчүн биз ал кишиге мындай сыйлоо менен мамиле кылчубуз. Анан өзү дагы абдан колу ачык, анча-мынча сөздү бетке айткан, ошондой шар жүргөн адам эле. Ал кишинин жакшылыгын көрүп жүрдүк. Көпчүлүк учурда өзү шап кетип эле майда-чүйда расходторду төлөп таштайт. Ошондой кылып жакшы жүрдүк. Эң бир жакшы адамгерчиликтүү адам эле. Асакем жашай турса болмок. Азыр мен 80 чайын ичип атам. Значит, биз менен аралаша эле жүрсө болот эле, бирок өмүр деген ошондой экен. Биз ар күнүбүз биздин маңдайыбызга канча жыл жазылды, эмне болду, анысын адам айта албайт экен. Ошо илим жагынан дагы айрыкча уюштуруу маселеси боюнча абдан көп эмгектенген. Асакем ушу жерде кетип калды деп кичине биз капа болобуз. Асан Тилекеев узакка созулган оору менен кармашып жүрүп, 1991 жылы 25 июнда бул тирүүчүлүктүн баардык рахатынан кол үзүп, 60 жаштан жаңы гана өтө бергенде жарык дүйнө менен коштошуп, арабыздан биротоло узап кеткен.
Асан Тилекеевичтин жаркын элеси жана эли журтуна сиңирген ополтоодо эмгеги эч качан унутулбайт.